Улукбек мырза, сизде кандай поэзия жаатында жаңылыктар болуп атат? Менде азыр көп олуттуу деле жаңылык жок. Акыркы мезгилде көп болду. Социал тармактарга ырым жүктөп атам. Анан баягы адам кээде мындай өзүн сыгып бүткөндөн кийин кайра толтуруш керек болот да. Мен 2017-жылы Ата сүйүү деген китеп чыгардым. Поэма бар эле ичинде ошо Ата сүйүү деген. Анан баардык тапкан дүйнөмдү киргизип китеп чыгаргандан кийин анан азгандай ыр жазып, мындай мурдагыдай толкуп ташып жарат элекмин. Ошол өзүм толтура турган, окуп кайра ушул даярдык мезгили болуп атат окшойт деп түшүнүп атам. Себеби жана Байдылда Сарногоевдун дагы бир ыры бар го, желбейде калдым бир топ жыл, желп түшүп кетип бутума деп. Жана ашуудан берген отчетумда. Анан ошондой болуп бир топ пауза жасап турат. Чыгармачыл адамдар мындай болуп турат. Өзүңдү өзүң кайталап калганда же бирөөлөр туурап калганда пауза жасап турушуң керек да. Менде азыр ошондой мезгил. Студиябызда конокто Улуттук Жазуучулар союзунун Ош облустук бөлүмүнүн жетекчиси Улукбек Омакеев, окутуучу, көп кырдуу талант, акын жигит. Кино же китеп? Экөөтү. Жок, бирөөсүн тандашыңыз керек. Китеп. Бирөөсүн тандайсыз. Махаббат же сүйүү? Сүйүү. Кыял же максат? Кыял. Поэзия же поэма? Поэзия. Ырчы же акын? Акын. Балык же тоок эти? Балык. Арзан же кымбат? Кымбат. Сапат же жарашык? Сапат. Узун же кыска? Узун. Достук же мамиле? Достук. Акча же арча же атыр? Арча. Акча же алтын? Акча. Лыжа же жылгаяк? Жылгаяк. Айтматов же Гамзатов? Айтматов. Белек же сөз? Сөз. Чана же коньки? Чана. Кар же жамгыр? Жамгыр. Кофе же чай? Чай. Гезит же интернет? Интернет. Фейсбук же Инстаграм? Фейсбук. Шарап же кымыз? Кымыз. Университет же мектеп? Мектеп. Жумуш же үй? Үй. Волейбол же акындык? Ушул таалуу жер болчу. Экөөтөн. Ушуга экөөтөн беречи. Жок, волейбол же акындык экөө бирөөсү болуш керек. Чыгармачылык. Такси же троллейбус? Такси. Эмне үчүн троллейбус эмес? Мен өзүм шашып жүрөм аябайчы. Анан такси тезирээк барат, Такси көп түшөм негедир. Троллейбус болсо тиги байланма аттай болуп. Таксиде жанагы үстүндөгү мындай чашкасы бар го. Ошодогу ак кара шахматтыкындай чарчылар бар го. Ошолордун алдыга, аркага, туш тарапка деген түшүндүрөт да негизичи. Түндү, күндөздөр жүрөт. Ошон үчүн такси. Жакшы, баракелде. Негизи илгери аябай көп ыр жазчумун. Окуган сайын, кийин сабакка келе баштагандан кийин барган сайын азайып отуруп, азыр өтө эле аз. Азыр негизи сүйүү темасында көп ыр жазам. Азыр бирок балалык деген ырымды окуп берейин. Жакшы болот. Маңдайымдан сылап назик желарга, сагынычым сапырылат дилдеги. Маған айышат балалыктын баягы, баасыз тура өткөн ар бир ирмеми. Ыйла желем, себеби жок капамдын, көйрөңүм деп атам мени жактаган. Жеп койчумун конфеттерин апамдын, конокко деп кутучада сактаган. Топ кубалап, шок кыз элем чарчабас, көйнөгүм кир, көңүлүмдө тазалык. Толгон бакыт, санаа билбес көз караш, күндөр узап, кош айтыптыр балалык. Өзөктөрттөйт, бүгүнүмдү алыстап, эртең кимди ойлоп тартам сарсана. Өздүгүмдү, өтмүшүмө табыштап, бала бойдон кала берсем, кана. Бали, Азамат. Балалык дегенде биринчи дал ошол ырда сыпатталган эле нерселер эске келет болуш керек, Апа экөөбүздүн баягы конокко деп катып койгонун сандыгынан кээде аңдып уурдап жеген күндөр дегенде, балалыктагы баягы сезимдер дегенде. Улукбек, канча шакиртти, канча окуучуну тарбиялап койдуңуз? Эми ушул суроо аябай мындай
абстрактуу суроо негизи бул. Жоопту деле конкреттүү бере албайбыз. Эми кимдер устат катары көрдү, кимдерди шакирт кыла алдым, ал мезгилдин иши. Бирок азыр көптүр кеп кеңеш айткан балдар, тушоосун кескен, чыгармачылык кечелерин уюштурган, китебин чыгарууга түрткү болгон балдар көп. Жигер чыгармачылык борборуна келгендердин баардыгын шакиртим деп эсептейм. Аларды мен чыгармачылык жактан тарбияласам дагы турмуштук тажрыйбамды бөлүшүп, ойлорумду айтып турам. Анан жигерге негизинен бир 200ден ашыгыраак адам келип кетип, тарбияланып, турмуш жолуна аттанышты. Үлбүрөгөн назик сезим ышкылуу, кылыгыңдан чагылууда бала кез, кол үшүгөн а жүрөгү жыпчылуу, кышты сүйгөн периште кыз кара көз. Келген өңдү кымбат жаның сагынган, көздөрүңдө сүйүү кубанч толомол, алтын сөйкөң күн баласы тагынган, кыпкызыл от мойнуңдагы оромол. Күнеңкейди күлөкөңдү узартып, күмүш түскө чайынууда туштарап, сен карасаң карлуу кышка сугартып, сага карап айлана бүт суктанат. Эртең дагы ак сүйүңдү жашырып, каштарыңдай кара тумак кийип кел, кардай таза сезимиңе баш ийип, кышты сүйсүн, кышты сүйбөс жигиттер. Эң сонун сүйүктүү көрүүчү, кадырман угарман, бүгүн биздин студиябызда мына өзгөчө таланттар, студиябызда мына азыр эле окуган Улуттук Жазуучулар союзунун Ош облустук бөлүмүнүн жетекчиси, акын, Ош мамлекеттик университетинде мына бир нече жылдан бери эмгектенип келген мыкты окутуучу, Алык Осмонов атындагы сыйлыктын ээси, эми көптөгөн сыйлыктардын ээси Улукбек Омокеев жана ошондой эле жигер чыгармачыл жаштар борборунун мүчөсү, жаш калемгер, жаш акын Аласкан Балтабаева болуп жатат. Эгерде сизде суроо болсо, бизге жазып калтырсаңыз болот. Көрөрмандар үчүн экранда номер жазылып турат, угармандар үчүн эскерте кетейин: 0559 66 16 36. Ошо 2012-2013 жылдары мен эсимде, анда дагы мен башка радиодо иштечим. Улукбек мырза менен дал ошол жигер жөнүндө биз аябай кеп кылганбыз да. Мунун келечеги, максаттары жөнүндө жаштарды антебиз, мынтебиз, мындай жака чакырабыз, мындай программалар деп мындай көз ачуңганча эле азыр эстеп отурам. Негизи 10 жылдын 100 болуп калыптыр, аябай эле убакыт өтө тез өттү. Ал аралыкта көптөгөн иш-чаралар болду дегендей. Жакшы. Эми ушул жигердин канчанчы мүчөсү экенин бирок Аласкан өзү деле билбейт болуш керек, бирок айтып атпайбы 200дөн ашык депчи, келип кетти. Жигер сизге эмнени берди, Аласкан? Жигер сизди чын эле жигердүү кыла алдыбы? Мен негизинен жигерге 2020-жылдын башында келгем, 3-курсумда. Өтө кеч келгем деп эсептейм өзүм. Жигерде жума сайын адабият сабагы болуп турат. Адабият сабагына катышуу үчүн келип, андан кийин жигерге барып көрөйүнчү деп жүрүп, кийин кызыгып ошол жерде калып калгам. Көч башында сиздер десем деле бирок болбой калат, бирок негизи улуу муундагы эжелерибиз, агаларыбыз бар. Сиздер эми Улукбек орто муундагы акындардын катарына кирип калдыңыз да. Анан эми негизи эле жалпы мындай алып караганда кыргыз акындары кандай темпте баратат? Ушул мындай чыгармачылык жаатта биз башка өлкөнүн, коңшулаш өлкөнүн акындарына караганда биздин ырларыбыз мындай тең ата эле чыгып атабы же кандай? Мен ошол коңшулаш өлкөлөрдүн жаштар поэзиясына кулак төшөп турам. Азыр эми мүмкүнчүлүк көп болуп калат. TikTok деген бар, мисалы ошол атайын баракчылар менен ыр окуп чыгышат. Instagram, Facebooktардан мына коңшулаш өзбек адабияты бул эми чыгыш поэзиясына жакын, баягы ошонун мындай ширесин, маңызын алган болгон үчүн буларда дагы жакшы. Казактар жигердүү иштешет экен, жаштар аябай күлүгүчтүү, Мукагали Макатаевди мындай көмүр тутуп ошого окшогусу келишет экен. Анан кыргыз поэзиясында менин бир кубандырганы биздин муун эми мындай кадимки классикалык үлгүдө жазып келе жатышат, бирок биздин жаштар, бизден кийинкилер аябай өзгөчө. Окуп, билим алып, дүйнөлүк адабият менен таанышкан акындар бар. Нарсулуу Кургубаева, Нуризо Эмирбаевалар,
Гүлзат Бектемирова дегендер ушул мындай масштабтуу жазганга аракет кылып атышат да. Анан бизден кичүүлөр ошо Гүлүмкан Исаева, Айзат Кудайберди кызы, Малика Жумадылова дегендер өзүнчө бир жаңы багыт тандаганга аракет кылып, аябай бир жанагы Сахна Акматбековадай болуп изденип, өзүнчө бир стиль жаратканга аракет кылышканы мени кубандырат. Анан биз эми баягы 11 саптуу жанагы традициялуу поэзия менен кетип атпайбызбы? Айта турган ойлорубуз ар бөлөк болгону менен. Анан улуу мундагы адабиятчы сынчылар эле мындай канааттана беришпейт да, тиги мындай болбойт, андай болбойт депчи. Бирок жаштардын деле өзүнүн айта турган ою бар да. Кылт эткен ой, жылт эткен тагдыр бар ар бир саптачы. Аны жанагы интерпретациялап, чечмелеп берген эч ким жок, сынчылар жок болгон үчүн ал турат дың бойдон. Бул ой муну айткысы келип атат. Бул жерде жаштыктын мындай албут күчү бар. Бул жерде болсо назиктик бар, сезим бар деп айтып бергенге сын жанр жоголуп кетти да. Бизге ошол өтө кедерги болуп турат. Эми аны үчүн бирөө төлөш керек экен, отуруп алып жазыш керек экен. Бул деле убакыттын иши. Ошого ушул жанрды каржылаган, ушул мамлекет бизге эч акын жазуучуларга эчтеке кылып бербей эле. Ошол адабият теориясы менен иштеген илимпоздорго анан сын жанрында эмгектенгендерге, сынчыларга бир аянтча түзүп, бир мындай шарт түзүп беришсе, чыгармачылык өзүнөн өзүнүк. Эми эмне үчүн мен аны айтып атам? Анткени ошондо курчуйбу? Аябай сын деген, мисалы Пушкин кылган, мисалы Белинский да. Кадимки Айтматовду, мисалы Кеңешбек Асаналиевдер укмуш бийиктикке алып чыгышкан автор менен тең ата андан да бийик ой жүгүртөт да сынчыларчы. Анан бул муну нерсени айтып атат деген сайын автор ачылып кете берет. Бизде ошондой кечиресиз сөзүңүзгө аралжы, эми ошондой сынчылар барбы? Бар, арабызда бар, бирок аларды иштеткенге эми кантип иштейт? Этекте макалаларды жазганга убакыт жаган. Бир нерсени айтайын. Адабият бул театрдын, кинонун, скульптуранын, хореография, искусствонун бардык түрү, музыка бардыгын өнүгүшүнө база болуп берет да. Айрыкча кино, театрды өнүксө, башка дагы искусствонун тармактары өнүгөт. Ошон үчүн эгер сын күчтүү болсо, мыкты сценарийлерге чармалар болмок. Азыр сценарий табышпайт да киночуларчы. Кыргыз киносу жакшы эле, бирок сценарий бере албай атабыз да акын жазуучулар. Ошон үчүн сын өнүксө, биздин адабият өнүгөт. Кандай дейсиз сиз? Туурабы агайдын сөзүнө кошуласызбы? Авазхан. Ооба, агай, менин оюмча агай туура эле айтып жатат. Себеби биз биринчи келгенде жазган ырларыбыз менен акырын өзүбүздүн ырыбызды биз жигерде адабият сабагында жума сайын бирден ырыбызды сынга коебуз. Кээде бир да сап калбай калат сындан. Ошол аркылуу 9 сап же болсо 10 сап жазылса анын бирөөсү гана жарайбы? Кээде ал дагы жарабай калат. Ооба, койдун күнү. Туура, ушундай негизи пикирлер коомдо болуп туруш керек, айтылып туруш керек. Ардактуу ыр жазам же болбосо ыр жазышым керек эле же ыр жаза алам деп жүргөн биздин чыгармачыл инсандар, сөзсүз түрдө сиздер дагы ушундай көрсөтүүлөрдү, уктурууларды угуп турсаңыздар, сиздердин чыгармачылыгыңыздарга бир аз чырпык боло алат деп биз ишенебиз. Эми бизде убакыт аз калды, бирок жакшы маек болуп атат. Эми ырга берели кезекте. Дагы бир тамчы поэзия болсун, анан улантабыз. Келиңиз. Авазхан, сиздин ырыңыз даярбы? Даяр болсо, анда суналалы. Келиңиз. Жаш калемгер, жигер, чыгармачыл жаштар борборунун мүчөсү Авазхан Балтабаевадан поэзия саптары. Негизи ырларымдын көпчүлүгү темасы жок дагы бир ырымды окуп койсом. Аты жок ырлардан. Сендик сезим сенсиздикке үйрөнө албай эзилди. Оюн күлкү тамашага ойнодук бу сезимди. Убадалар, убаралар, жалган сөздөр, алдоолор, кайдыгерлик кылдыкпы же тагдыр үчүн тандоодо. Өкүнүчү, кубанычы башыбызга келет чын. Уадасын танып кеткен арсыздарга теңештиң. Калп ичинен издегенбиз карамандай чындыкты. Сүйүүбүзгө ичи тардык, кылганыбыз чындык бу. Айтаар сөздөр жалган калптар. Канча айтсак түгөнбөйт. Болду бүттү сүйүүбүздөн эми эч качан гүлөнбөйт. Жолук
жолуктукта теңим болуп көрүндүң, жолумду улап жүргөн кезде жалгыздык. Качан шеге билинет деп сезимдин, кадыр кечим сыр билгизбей аңдыштык. Мен да сездим, сен илгиртпей түшүндүң, болду жүрөк ар күн сайын самачу. Дипломум сенин курстук ишиңдин темасынын дал келгенин карачы. Сенин мага, менин сага керегим бар экенин сезип толкуп кетем да, ашыктарга жолугунун себебин тагдыр өзү камдап коет экен да. Кыялымды билсинчи деп ашыгып, кылбагамын атайлап тийиштик. Арзууларды айнек менен жашырып, биз экөөбүз сүйөм дебей сүйүштүк. Арзууларды тор идишке жашырып, биз экөөбүз сүйөм дебей сүйүштүк. Эң сонун. Азыр эми телефонсуз жашоо мүмкүн эмес. Жашаса болот, бирок телефон менен мына кызыктуу да. Азыр интернетке киресиң, бирөө менен кааласаң, сагынсаң видео чаласың, же үнүн уккуң келсе телефон чаласың дегендей. Сүрөттөрүн сактап коесуң. Эгер телефонду улукбек жоготуп алсаңыз эмне болот? Себеби бул менен жумуштар жасайсың да. Файлдар келет. Аны жайгаштырасың, же болбосо бир документтер деле азыр телефон аркылуу айланып. Буну биз баягы көңүл ачуучу каражат эмес, муктаждык үчүн колдонгон каражат деп түшүнсөк болот. Телефон эгерде кокус жоголуп кетсе, анда эми бир кокус жоголуп кетсе бир эки күн эс алуу болот. Эми анча деле трагедия болбосо керек. Болбойт, Ооба. Урматтуу угармандар, көрөрмандар, мекендештер, замандаштар, баарыңыздарга ийгилик, ушул жашоодо өзүңүздөрдүн жан дүйнөңүздөр эмне кааласа, ошондой жашап өтүңүздөр. Мекенге, жер жүзүндө тынчтык болсун, акындардын жүрөгүндө буркан шаркан болгон сезимдер ойноп турсун. Урматтуу достор, замандаштар, ушул эфирди көрүп отурган бардык адамдар, сиздерге ден соолук, бакыттуулук каалайм. Жаңы жыл менен кошо жаңы дем, жаңы энергиялар болуп, иштериңиздер ийгиликтүү болуп турсун. Мен дагы акындардын жүрөгүндө буркан шаркан болгон сезимдер болушун каалайм. Жай байлы.